Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cemaat, bugün biz telefon jönünde söyleşiyoruz. Ova, telefon. Sizden kolunuzdağı, menin kolumdağı, jubayыңыздың, uul kızыңыздың, aytor, ulamdan ulam birisin ekincisi artta kaltırıp, aldığa jarışıp gele жатқан telefondun önügüsü jönünde. Bizin şöntөгүздөгү telefon jönünde söyleşiyoruz. Telefon ушундай bir аппарат, ал же бизди бейишке киргизет. Киргизет дегени бейишке киргизүү, биздин бейишке кирүүбүзгө себепчи болот. Же тозокко киргизет. Тагыраагы тозокко киришибизге себепчи болот. Ушундай жаман нерсе. Аттың өчкөр бул телефон жок мезгилде адамдар менен болгон байланыш ушунчалык калың эле. Барыңар макулдайсыңар, бирөөңөр да каршы чыга албайсыңар. Жада калса бир күнчүлүк жолдо алыста турган тууганыбызга жөн эле автовокзалга барып туруп, ошол жака каттачуу автобустан баланчы тууганыма жеткирип койгулачы деген ичиндеги катты алып барса, ал бир күн эки күндөн кийин келмек. Тойго, өлүмгө, жана башка нерсеге келмек, анткени ал жетти. Ал учурда мир акыбет бар болчу да. Адамдардын жүрөгүндө бири-бирине болгон тууган уруктук, бир туугандык, кадимгидей ишк, сүйүү, кечирим, сагыныч курса, толтура оргуштап турчу эле. Азыр дасторкондун аркы бетиндеги менен берки бетиндеги жакын отуруп алып, укмуш алыста жашап жаткандай экөө тең бири-бири менен сүйлөшпөй телефондо турушат. Булардын бири-бирине болгон жакындыгы өлүп калган. Же жалганбы? Башыңыздардан ошондой өтүп атабы? Бирөөнүн үйүнө барганда мынтип эле үңүлгөнүн көрөсүз, анан өлүп кетсин деп сен да ошондо отуруп атасың да азыр. Жада калса үйүңдө да ошондой. Балаң тиги бурчта, кызың тетиги бөлмөдө, аялың кухняда наушник салып алган, маңдайына ийгилип койгон телефонду. Телевизор турат, аны эч ким көрбөйт, сен телефон менен барасың. Бул эмне деген тарбия? Эгерде Кур'ан менен айфонду коюп койсо, мына ушул жердегилердин көпчүлүгү, бул жердегилер болсо дагы адамдардын көпчүлүгү айфондо алат, анткени ал көксөп, эки көзүнүн ортосунда эң кадалып калган нерсе, уктаса түшүнө көрө турган, сүйлөсө аны улам кошуп сүйлөнө турган нерсе болуп калды. Кур'ан албайт азыр эч ким. Телефон ушундай жаман нерсе. Азыр сиздердин телефонуңуздарга көп нерселер келип атат. Ушуну 20 адамга жеткирип кой, 10 адамга жеткирип кой деп. Жакында дагы бир маалымат келди, менден сурашты. Апрелдин жамгыры деген. Келип атса керек силерге дагы WhatsApp'тарда. Апрелдин жамгыры. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям апрелдин жамгыры айткан эмес. Вообще, апрель деген айткан эмес пайгамбарыбыз. Жамгыр буякта турсун. Аллах Таала айткан эмес. Ал замзамдан да мыкты экен деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жер бетиндеги суулардын эң мыктысы ал замзам суу деген. Андан мыкты суу жок. Субханаллах. Мен эмнеге жана бул телефон бизди бейишке киргизүүгө себепчи же тозокко киргизүүгө себепчи деп атам. Жакшы маалыматтар, анткени замандын талабына жараша, жакшы маалыматтарды телефонду жөнөтүп койсоңуз ал жакшы. Бирок ошол учурда жаман да маалымат бар да. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Мен кадиба алейя мутааммидан фальятабавва мақ'адаху минан нар". Садака Расул. Ким менин атымдан жалган хадис жайса жана чыгарса же жөнөтсө, азырдан билип камылгасын кыла берсин, бара турган жери тозок деди пайгамбар. Телефонуңарга бир маалымат келип калса, аны тастыктабай туруп экинчиге көрсөтпөгүлө, жөнөтпөгүлө. Өзүңөрдө сактап тургула, окубагыла. Илимдүү, билимдүү инсандан болобу, болбойбу деп сурамайынча, жок десе дароо өчүрүп койгула, тиге жөнөтпөй. Күлкүлүү нерселерди, аркы беркилерди телефондон бирөөлөргө жөнөтүү өзүнчө бир мода болуп калды. Мунаны көрдүң беле, мунаны көрдүң беле? Булардын бүт бардык нерсе телефондон аткарылып калды. Ери аягы менен урушуп кетсе, телефондон талак бере баштады.
келе албайт экенбиз, телефондон ушу нике кыйып койсок болобу деп телефондон нике кыйла баштады. Кудай сактасын, эми мен жакында ушу телефондон имам өтүп кое берем, мына турпурла дейби деп коркуп атам. Так бир айтып бергиле, мен биякта менен ушул жерден имам өтүп кое берейин деген. Кудай сактасын. Ушунчалыкка чейин барып атат. Байланыш жакшы, атаңыз менен, апаңыз менен байланышасыз, жубайыңыз, уул кыз, перзент, достор менен, саналаштар менен байланыш жакшы. Ар бир нерсенин орду болуш керек. Караң. Ла тухаввифун нас минал фақр. Адамдарды кедейлик менен коркутпагыла. Кедейликти айтып, адамдарды коркутпагыла. Кедейлик эки түргө бөлүнөт. Дүниелик кедейлик, ахиреттик кедейлик деген. Дүниелик кедейлик ал эмне? Кийими жок. Капитал, дасмия, финанс жактан аз, мындай айтканда. Бул дүниелик кедейлик. Ахиреттик кедейлик бар. Окуган намазы бүт баары ахиретке барганда өзүн эмес башка бирөөгө алып берилип калат. Ал ахиреттик кедейлик. Ошон үчүн айтып атпаймынбы? Телефондон бирөөнүн сүрөтүн бирөөгө жөнөтүп, шакаба кылып, мыскылдап, ушак айтышкандардын бүт баардыгы ахиреттик кедейликти өзүнө сатып алып атат. Биз чөнтөгүбүздөгү 10 миң, 15 миң сомго, же болбосо $1000, $1,500 кадимди телефон алып атабыз. Байыш үчүн эмес, жакыр болуш үчүн алып атабыз. Кызык. Эгерде ошо текчеде сатып аткан киши аласызбы? Ала бериңиз, эми бул өзүңүздүн тандооңуз. Азыр мына $1,500 алып атасыздар, туурабы? Буюрса, 1 жылдан кийин эч нерсеңиз жок, куржалакка аласызбы десе, жиндисиң го, мен аламбы дейт. Ар кандай адам айтат аны? Бул эмне деп атканың? Мисалы, башым ооруп келди деген аптекага киргенде, дарыкана киргенде, жакшы дары иче бериң, бирок 2 күндөн кийин мээңиз кургап калат десе, аласыңар ошону. Эч ким албайт да. Не жини болуп атасың? Мээм кургайбы? Ооба. Мээ кургайт, точно мээ кургайт десе, эч ким албайт да. Же бир колуң курап түшүп калат десе, эч ким албайт да арына. Телефонду ошондой, ал ыйманды жок кылат ал. Бизди мындай кедейликке күжүм, азыркы менен айтканда оптом түртүп аткан нерсе. Эмнеге? Ла тухаввифун нас минал фақр. Адамдарды кедейликтен коркутпагыла. Хауифухум миназ-зунуби лати таджлибул фақр. Адамдарды кедейликти алып келе турган нерсе менен эскерткиле. Кедейликти чакыра турган нерседен эскерткиле. Ал эмне кедейликти чакыра турган нерсе? Караң. Фама назала балаун илля бидзанбин вала руфиа илля битаубатин. Бир кырсык, апат жөн түшпөйт инсанга. Сөз түрдө ошол жеке инсандын, же үй бүлөсүнүн, же айыл, же ошол аймактын кылган күнөөсү себептүү ал жерге балей түшөт. Кырсык бир аймактан көтөрүлүп кетпейт. Аллах бир аймактан бир кырсыкты, балени, апатты көтөрүп койбойт. Бирок көтөрүп коет. Илля битаубатин, ошолордун ичинен бирөөсү же жалпысы чындап тооба кылып күнөөсүнөн кайткандыгы себептүү көтөрүп коет. Аятка кара. Кур'андагы аят. Астагфирулла билlah. وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العظيم. Силерге уда келип жаткан апат, кырсыктардын бүт бардыгы өзүңөр жасап жаткан иштин, жаман күнөө иштин жыйынтык натыйжасына жараша болот деп атат. Аллах тараптан келип жаткан апат, кырсык өз колубуз менен жасап аткан күнөө иштердин жыйынтыгына жараша, кылып аткан күнөөлөрүбүзгө, жаман иштерибизге жараша келип турат. Бирок ал Раббиңер аябай мээримдүү. Баары бир Аллах силердин көптөгөн күнөөңөрдү кечирип коюп атат. Эгер кечирбегенде мүңкүрөп калмаксыңар деп аткан. Ордуңардан тура албай, жашооңор уланбай калмак. Кудай сактасын да.
Ekinci ayet qarаңыз, sağ olun. وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. Sadakallah. Eğer de alar tüz yolda, tuğra yolda, tüz ele yaşaşkanda men alarga en paydalı su jamgırdı jönötüp alarga mol tüşüm bermekmin. A birak jan kebir jerlerdi juup ketip bartpayбы sel menen. Al kimdir bürönün toobasız yaşap жаткандан ulam. Bir gomalak bir karın maydı çiritet degen uşul anın mani mаңызы ушунда болуп атат. Sizdin günөөңүздүн kesepetинен тынч эле жашап жаткан сиздин көчөңүздөгү момун мусулмандар кыйналып калбагыдай жашашыңыз керек. Тооба менен. ننام ونستيقظ والهواتف بين أيدينا. Уктасак телефон жаныбызда. Ой конуш менен карайсың го. WhatsApp шуну ачып туруп ким? Али бир көзүң ачылып, бир көзүң ачылды элек. Daaratkana кара кетип барып, чалыштап кетип барып карайсың да. А бирок уктап атканда эч кимибиздин балышыбыздын үстүндө же Куран жок, же бир исламий китеп жок, бир хадис жок. Ойгонгондо Кураным турабы экен деп эч качан эч ким карабайт, телефонду карайт. Уктап атканда өчүп калбаса экен деп зарядтап коесуң го. А бирок өзүңдү өзүң эч качан зарядтаган жоксуң го. Allah'ım jattım, imanımdı bekem kıl. Tınç esenaman turguz dep Allah'tan özüne zaryat suragan joksun go. Kebirler şul turup atkanda sögünüp turat da. Belim dep. Al Bismillahirrahmanirrahim dep tur, tildenbey. ذهبت العقول وشردت الأذهان. Akıl gitti adamlardan. Pamit degen kabul alуу tügönüp kaldı. Emnege telefondu köp koldoнгондуктан. Adamların gözü orup atat, жүрөгү orup atat, түшүнүксүз дарттарга чалыкты. Акыл кетти чын эле. Ошон үчүн сахабалар айткан: "Валлахи, Аллахтын аты менен ант ичип айтам, ким дайым Куран окуп жана жаттап жүрсө, ал картайганда дагы эч качан алжыбайт, өлүп атканда дагы шаада менен өлөт" деген. Азыр telefon менен жашап калгандар өлүп атканда дагы WhatsApp'та эмне келиптир, жөнөтө койчу деп өлүп калбаса экен деп атам, Кудай сактасын. لا تلاوة ولا ذكر ولا نوافل. Же Кур'ан окубайт, же зикир кылбайт, же нафил намаз, же нафил роза тутпайт, же дуа кылбайт, же тоба кылбайт, телефон көтөргөн. ما من خدشة عود ولا اختلاج عرق ولا نكبة حجر ولا عثرة قدم إلا بذنب وإنما يعفو الله كثير. Керек болсо bir жыгачтын, чырпыктын мынтип колуңузду же бетиңизди мындай бир сызып коюшу, тамырдын титиреши, кебиргилер көзүм титиреп атат дейт го, тырт деп көздү тартып калат. Же колдор мынтип титиреп калат. Болобу силерде ошондой? Алар мынтет. Оң көзүм тартат, бүгүн сүйүнөт окшойм. Сол көзүм тартат, бүгүн кайгырат окшойм. Оң алаканым кычышып калды, бүгүн ошо айлык алат окшойм. Булардын бардыгы ширк. Тамырыңдын титиреп калышы, көзүңдүн титиреп калышы, бир чырпыктын жекеңди же колуңду сызып кетиши, bir taşka müdürlüşün же bir taştın sağa gelip çakıp tiyişi, basbaratıp jönle tegiz жерден müdürlük kalışındın büt bardığı, жасаган günöňü toba kılbay жүрüşüңdün sebebi de otadı. Bирок Allah Taala bari bir göğün geçirip koyat da deyit dağı. Oň alakan menen sol alakanı kıçışkanlar sүйünbeyle koygula. Hiç kaçan akça karmıbaysın. Allah sağa eskertip öýretip toba kılıp kal dep. Sevban radıyallahu anh, ulu sahaba Peygamber'in hizmetkeri, Peygamber'in rivayet kılatat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "İnner racul la yahrumur rizq minez-zenbi yusibuh." Adam balası özüne gele turgan ırıskıdan
өзü жасаған күнөө иштер менен куржалак калат. Азыркы биз жеп аткан рызкы Аллах берип атат. Аллахка шүгүр. Бирок мындан да мол рызкка бөлөнүшүбүз керек болчу. Бирок биз жасаган күнөөбүз себептүү ошолорду Аллах Таала токтотуп койду. Кебиркилер бар. Карызга батыптам. Түшүнүк жок дейт да. Биягына жасасам деле болбойт. Биягына жасам. Карызга белчеден батып кеттим дейт. Кайсы молдага барып дем салдырсам экен? Молданын кереги жок. Аллах менен түз байланышып, Аллахым кантип Аллахым жасаган чоң жана кичине күнөөлөрүм үчүн кечирим сурайм. Эсимде барынан да жогунан да кечирим сурайм деп Аллахтын тооба эшигинин астанасында чекеңди коюп кечирим сурасаң Аллах ишиңе ийгилик берет. Истигфарсыз эч кимдин иши илгерилебейт, ушундур билгиле. А телефон кармаганда эч качан кана Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аузу биллахи минеш-шайтанир-ражим. Субханаллах вальхамдулилlah. Эч качан эч ким телефон мынтип ачпайт да. Ачып эле охо энеңди деп төгүнүп карайт. Ушу жакшыбы? Эч качан адам баласы телефонун кармаганда Бисмиллахир-рахманир-рахим. Куранды өткөндө чекесине койбойт ал. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تودان اثنان في الله عز وجل أو في الإسلام Eki kişi, eki ayal Allah yolunda, İslam yolunda dostlaşıptır. Karakla. Başınardan öttü. Hazır iyi deysinler. Dostlaşıptır. Uzaka dostluk, kurdaşlık yol menen yaşaştı. Feyufarrak beynehuma bir gün eleyku bol nerseden dostluğu üzüldü, bolu büttü. Bolup körбөгүндө kas boldu. Батасына аны кошо албай кыйналат. Ошонун атына окшош ысымдыкса дагы бир титире болот. Өл ошолбу жанагы деп. Анткени ал экөө ажырашып кетти достугу. Чыныгы достугу эмне менен ажырашып бөлүнүп калды. Пайгамбар деп жатат. Файфаррак байнахума илля занбун юхдисуху ахадухума. Экөөнүн бири bir günü iş kılıp al kılgan günösünü tövbe kılbay uzak yaşap kalgandığı üçün Allah ökönün ortasını acıratıp koydu деп атат. Emnege acırattı bilesizler mi? Emnege? Жасаган günösü tiyakta ahiretте özüne jakırlıkты alıp kelip атат. Mana kaysı jakırlık? Эки дост айтат пайгамбар. Эки дос Аллах үчүн дос боло турган болсо, ал эч нерсесине карабай бейишке кирет деген. А бирок Аллах Таала алардын кылган күнөөсүнүн айынан бейишке киришин тыйып койду. Мындан өткөн жакыр барбы? Жашообузда эмне мүчүлүш, эмне мүдүрлүү болуп жаткан болсо, ал өзүбүздөн. Бир сөз менен айтканда, telefonda baylaylı. Telefondan talak vermey, telefondan tildeşmey, telefondan süret yönetmey, telefondan uyattun neslerdi görmey, jana bürölөрgө көрсөtmey, telefondan жалган маалыматтарды hadis деп bürölөрдү үркүтмөй. Мисалы манеке, ыйык Рамазан айдын кирип келиши менен ким мынча адамды куттуктап койсо, ага бейиш деген маалымат таркап атат. Шулардын бүт бардыгы жалган. Эгерде кимдир бирөө сизге жөнөтсө, сиз дагы бирөөгө жөнөтүшүңүз менен пайгамбардын хадисине илешесиз. Ким менин атымдан бир жалган хадис жөнөтсө, ал азыртан камылгасын кыла берсин, бара турган жери тозок дегенге сиз да киришип каласыз. Анткени сиз да бирөөгө жөнөтүп атасыз. Маалыматты тактабай туруп, eç kaçan eşim cünetben. Anken Allah Teala öz ayetine sağlam billah. İza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Sadakallahu. Egerde qaysi bir fasik, siz tanımaysınız, bir fasik bir malumat menen, bir kabar menen gelse, daroo anı tasdiqtabay, taqtabay turup жүзөгө ашырып албагыла. Taqtab, tasdiqtab durup bolot dese,
аны бирөө окут, көрсөт, жөнөт, жакшылыкка себепчи болосуң. Болбойт десе, ошол жерде najasatты bir balit neseni gömüp жок кылгандай, ал маалымат өчүрүп жок кылын. Telefon al же бизди бейишке киргизүүгө себепчи, же тозокко киргизүүгө себепчи, Кудай сактасын. Telefon al байланыш үчүн гана. Kur'an al Allah менен болгон байланыш иншалла. Kur'an telefondan öyle dursun. Ayetlerge sadakallahul azim, haditke sadaka rasuluhul kerim. Amin. Allahümme inneke afuvun kerim, tuhibbul afve fa'fu anna ya rahim bi rahmetike ya erhamer rahim. Allahu ekber. Selamu aleyküm ve rahmetullah.